Спасибо вам большое, хорошего дня. Спасибо, взаимно. Всего доброго. Спасибо. До свидания. 16 minut 800 rублей. Ең birinci заказ. Буту адабыз. Ассалауму алейкум туғандар. Деп атқанды мына видеорегистратордан отырсыңар да лобойға айдап атат. Қар жауып атат, тоңып қалып атат. Немечі лобой. Ошого лобойды жаңғырғанда немеде иштейт экен. Печкенин бардыгы лобойга өтөт экен да. Эгер выкупка или арендага машина издеп болсоңуз туғандар, мен ушул айдап жүргөн 1907 деген таксопарктан машина алсаңар болот, ишеничтүү. 25 000 первоначальный взнос, эгер выкупка алам десеңер, 50 000 первоначальный взнос, 25 000 берип туруп, 25 000 депозит кылып койсоң болот, 50 000 первоначальный взнос. Бул жерде Hyundai Solaris бар, 2018, 19, Volkswagen Polo, Kia Rio, JAC, Belgic X50 новый машиналар бар. Cherry Tiggo 7 Pro Max'тар, люгу менен без люк и Arizona, люгу менен без люгу бар. Выкупта ар кандай варианттар бар тугандар. 50 000 бересиң ошол, 25 000 берип алганын бөлүп, мисалы 50 000 деп коюн. Алганын секин төлөп койсоң болот. Биринчи арендага аласыңар. Мен советим арендага алсаң, машинаны көрөсөң, тандайсыңар, андан кийин сүйлөшүп, машина жакса выкупка алсаң болот тугандар. Без проблем. Таксопарк 2013 жылдан бери иштейт, почти 12 жылдан бери иштейт. Так что бул кечеге эле таксопарк эмес. Экрандан номерин жазып коем, адресин жазып коем, номерге чалып байланышсаңар болот. Арендасы экономда 1800 машиналар, страховкасы пут барын, страховкасы бар тугандар. Выкупта болсо, кааласаңар 1,5 жылга, кааласаңар 2 жылга, кааласаңар 3 жылга алсаңар болот, без проблем. Өзүңөрдүн күчүңөргө жараша аласыңар. Мен ошол жерден выкупка машина алдым, так что 2 жыл сенен чогуз. Мен оюмча Телеграмдан бир группа ачып коебуз, ошол жакта именно выкуп алгандардын темасы кимге кандай деп атат, кандай деп атат, как бы сүйлөшүп турабыз. Мага мындай дедилер, мындай болду, өзгөрүлүп кетсе, кандай бир проблема болуп турса, чогуу чечкенгечи. Мен бул таксопарк менен 2 жылга дагы өтүп атам. Москвада эч кандай болуп атканын көргөзүп коеюн. Бир жумада мен тартып элекмин да. Бумасынан бирден видео чыгарып коем деп унутуп коем. Унутуп койбой эле колум тийбей калып атты. Жарыгым жыргалым өзүңө дайым тамшана. Караныңдан сени кагылам, кайышып кетет ко кабыргам. Кай жакта болсоң да сагынам. Каралдым кайчы өтүп кетпечи сага багынам. Каралдым кайчы өтүп кетпечи сага багынам. Келесиңби сагынсам. Здесь или сюда? Ой. Всего доброго. Начал заказал болдум да, буту атат. 46 минутка 1100. Комфорт. Мой районду койгондо только экономияны иштей албайсың. Эме, только комфорт плюс мененчи. Комфорт плюс жансаң гана тындырбай бере берет. Вообще. Ана, баспо, ана. Буксуем. Но Аризо справится. Зато деньги заказ. Высокий кеф менен. Снижена комиссия. Келчи жолун күтүп зарыксам. Келбетимди карап жагынсам. Келетирсиң балким табыш. С багажом. Свистопольский проспект 22А. Карап жагынсам, келетирсиң балким табышмактуу тарынсам. Келетирсиң балким табышмактуу тарынсам. Заедем, да? Не надо. Севастопольский 5, да? Ну, по Севастопольскому.
Armanga battım, sensiz tаңдарым атты. Жазығы жоқ жаштарым ақты. Neden жаздым, neden adaştım. Ayçı degi kimge meni emi almıştı. Спасибо. Здесь, да? Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Жана 800 сомго 8 мүнөттө жеткиздим. 2.47 кайфет берет миски комиссия. Жетейин деп калганда сепчикамен заказ берди. Куддум ошол жерден. Аны түшүргүчөңдү келип өзү жүгүрүп отуруп алды го. Элестеткиле. Так. Чё там? Чё там? Есть? На иттер жүрөт. Айланып, не кылсак экен? Не кылсак экен деп коюшуп. Мына жерде отуруп туралы, может берип калаптыр мына домдордун арасынан. Бербесе, Турскияга чейин барып разворот кылып келебиз. Себеби меник мындай, мындай немеде, зонада. Көрүнүп атабы? Көрүнүп атабы мындай зонада. То есть, ушундай кылып белгилеп койгом. 4% кошумча төлөйм, зато точка Б'ны көрөм. Точка Б'ны көрүп иштей берем. Центрге түшпөйм. Центрге түшүштүн кереги жок. Башка север, восток жака вообще барбайм. Мисалы 3-үчү күндө мен ушинтип иштеп атам. Спокойно эле, неде күлүп жайнап эле абедке чейин 6-7 мүнөт иштесем, абедтен кийин 3-4 миңден шашпай иштеп коюп атамдан болду. 10 миңден өткөзүп, анан кийин мойка, сойка, питание акчасы чыгарып коюп эле, анан 10 миңден кичине миң сом өткөзүп кирип кетип калып атам. Спокойно чарчабай атам. Зато эртең мен 7-де смело чыгып ишке чыгып атам. Мен оюмча бул жакшы график. Азыр мына 2,5 миң иштеп койдук уже. Бүгүн бир аз кечигип калдым. 7-де линияга коюш керек эле. А мен кичине кечигип калдым. Ана турам, мына турам деп атып телефон чукулап жатып бердим. 1 саат кечигип калдым. Так 7-де линияга коюп алсаң эртең өтө сонун экен. Саат 10го чейин спокойно 4 миң иштеп коет экенсиң. Спокойно эмес, 3 миң дейин. Бүгүн эле нормальный эле. Пока кыз болуп жанып турат. Ой, неме обогрев лобовой иштеп атат. Бирок ушунча тоң калдыгына карагыла. Обогрев лобовой жок турган кандай атат ошол вопрос мага интересно. Тазалап койдум. Спасибо. Пожалуйста, всего доброго, до свидания. Кырк 7 минуттагы заказды 38 минутта алып келип жеткизип койдум. Выделенканын жардамы менен. Эми выделенканын жардамы эмес, просто мынау Нахимовский проспект, мынау Чертанова, Раменкин, мынау югта выделенка көп да. Мен тааныш көчө, кайсы көчөгө барсам, светофор узак күйөт, тырың полностью почти билем да. Ошон үчүн навигатор көргөзгөн жолдо мен салбай эле өзүм жол менен калай да койдум. 1.23 менен Комфорт Плюс Пацепага берип атат, Павлецкийге. Жанагы Академийскийди белгилегенде, зона белгилегенде, Академийский илешкенде, метро Тульскаядан Садовое кольцого чейин илешкен да. Ошага чейин берип коюп атат. Ладно, ничего. Комфорт Плюс кен. Азыркы Комфорт 38 минуттага 1100 канчага келдик. Ана ДТП. И
таксилешип калыпты. Жок, таксилешпептир, молодец. Такси эмес экен. Силерде да ушундай неме болобу? Мындай жолдо кетип атып, таксиди тыпың өлүп калсаң, дейсиң. Ал такси эмес болсо, көңүл деле өлбөйсүң. Жаман ойлоп жүрбөйбү эле, жаман неме экен деп. Просто адам жыргагандан такси болуп жүргөн жок да, адамчы. Жыргагандан атай ушу такси кылып кайф алып жүргөн жок ал. Вынужден иштеп атат. Үч эле вариант бар такси болгон адамга. Выкупка машина алып алган или кредиттери бар, эптеп тезирээк иштеп жабыш керек. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, башка ишке иштегенге ден соолугу позволяет этпейт. Или свободный графикте иштегиси келет, бирөөгө көз каранды болбойчу, ананы кыл дебейчи. Ошол, анан үчүнчү вариант бул не деп ойлойсуң? Өзүң ойлоп кала, үчүнчү вариант эмне? 3 вариант по-любому бар. Мен 2 вариант айттым. Куса болулар дагым, куруп барат дарманым, кучагымды жылытарга сендей жок. Бирге жүргөн күндү сагын. На автобус приснесиңби? Можно. Здесь хотите, да? Миң 380 чыдабай жөө басып кетип калды. Кары токтобойдо окшойт. Токтобой ясап атат. Жатабыз көмүлүү эле. Неме дворунда тоңуп калдым. Подогрев лобовой иштесе деле жардам бербей атат. Сайтып калды. Онда азыр мен, мисалы, Осман 2-де иштеп атам. Трудовой договор мен. Тип сотрудничества подтвержден. Бунун договору менен регистрация продление алам. Спокойно иштей берем. И налог да төлөбөйм. Лимитим түгөндү, ана мына лимитим түгөндү дебем. Вот 3 күндөн бери катып иштеп атам. Азыр bundan кийин, азыр Ступинскиге келдим, чай ичип чыгып алып, андан кийин немеге иштейбиз? Global Auto. Бул жерде парковый самозанятый болгон 1%. Мына номерге чаласыңар. Номерге чалып, документтер жөнөтүп койсоңор, парковый самозанятый улап коет. 1% болгону, вот. Моментальный вывод 24 саат на любую карту. Парковый самозанятый. 1%. Пригласи друга и получи еще 1000 рублей бонус дейт. Ушуп будан кийин азыр чыгып алып, bundan иштейм. А он не хочет туда? Чтобы я бы... Рядом, брат. Мне прямо надо было, ладно? Я с вами. Не хотите пешком пройтись? Не хотим. Понял. До входа хотя бы. Ну, я думаю, до вечера дойти. Мен сени таптым, багынан махаббаттым. Сен дегенде сел болуп актым. Болдуң бактым, билбедиң баркым. Айтчы деги кимге мени эми алмашты. Если хотите, можете пройтись. Есть дорога. Мына ал жака барышыбыз керек да, мына жергечи. Домдун алты менен ал жакта тыгылып турушат. Учка келип пешком барасыңбы десем, жанында аял унчукпаса деле эркек. Не хотим. Тыгылып атып, ал жактан зорго чыгып келди. Мына чоң БМВ тыгылып атат.
10 минут тұрды осы жерде тығылыпчы. Наличка 1500. Üçünü alып келдім. Детский кресломен. 2 коэффициент 34 минута. 2200. Бүгінгі күннің жирный заказы ушул. Ну, где-то 1600 таза қалыпты. Да, я думаю, да. Всего доброго, до свидания. Ушинтип чийип кетсе болот, мисалы ушинтип. Ой, ушерден чийип кетейинчи депчи. Жанагы заказды бул жакта алдыга өтө албайбыз. Жөө өтүп кетип калган 100 метр. Десем, не хотите десем, не хотим дейт. О, төр жака бардым, айландырып алып келдим. Тыгылып өтүп туруп, давайте, деди, өтөсүң өтпөйсүң деп да предлагать анан кийин. Анан баягы кыз хорошо дейт да, баягы мужик килтеп алып. Ол өзү акчаны кыз төлөп атат. Мужик жөнүндө отурат. Хахаль. Так, 541. 6 минут. Заказ кызып атат, ачыгын айтайын. Заказдар кызып атат, бирок иштеш өтө татаал болуп атат сонда. Ал жерде тыгылган машиналар. ДТП. Дворго келсең, шалбайсың, ошондой жүдөп атабыз. Ошо 9000ден өттү. Аз падаламай алып секин кетип атат. Короче, 10.000ге жеткизем да. Ушундай, жумуш ушундай болуп атат туугандар. Мен көптөгө жүрбөдүм. Бүгүн Путеводистим электронный го. Карайм канча пробег менен баштадым экен. Путеводист. Канча пробег менен баштадым? 130.749, 752 баштаган экенмин. 130.882. Жүрбөкмүн да мен вообще. 130 км жүрүпмүн, 130 км менен Мой райондо 9000 иштеп койдум. Эми азыр кар жаап коэффициент менен болот атат. Жана бир заказ жирный болду. Калгандар обычный эле 1.30, 1.50 коэффициент ушундай. Кээ заказдар без коэффициенттен жаап жибердим. Комфорт плюс. Негизи бүгүн комфорт жандыш не обязательно болчу, бирок комфорт плюс жандырсаң тынбайсың да. Тындыра бере берет. А комфорт плюс жандырсаң отура бересиң күтүп. Ошол. Видеого лайк басып, комментарий жазганды унутпайсыз тугандар. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Подписчиктер кошулуп атат, лайктар басылып атат, комментарий жазылып атат. Ар бир комментарийди окуйм. Сөгүнүп жазгандарга сөгүнүп жооп берем. Жакшы жазгандарга лайк басып, вопросого жооп берем ушундай. Основном мендеги информация азыр Инстаграм. Мен Инстаграмда активный алып кеттим. Кудай кааласа ал жакта живой подписчик 0дон баштап апрелден бери мына 26.000 подписчик кылып алдым ал жакта. Апрелден бери 8 айда 26.000 кылып алдым. Именно живой подписчик ал жактачы. Аякындай прокрученный немелер жок. Левый боттарчы. Ошондой тугандар. Все, игрек. Видео лайк басып, комментарий жазабыз. Кудай кааласа, кийинки видеодо уже жаңы машина менен видео тартып калсам керек. Себеби ал машинаны химчистка жасап, ходой полностьюдон өткөзүп анан даярдап берели дегенменчи. 1-2 күндө даярдайбыз деди эле, бирок бүтө элек окшойт. Кудай кааласа, кийин ошо менен машина тартып калабыз. Панорама 360 камера менен тартабыз. Жакшыбы, жаманбы, чери ариза тугандар, баары китаец. Минимум дагы 3 жыл капот плюс иштеп берет. Мотор жөнүндө, мотор келсе кандай болот, коробкасы келсе кандай болот, ценниктерин полный карап, мен жакында обзор кылып берем. Мотор бузулса канчага түшөсүңөр, коробкасы бузулса канчага түшөсүңөр, ходовойлору канча, ошол полный обзор кылып берем жакында. Ийгилик. Мен сени таптым, багынан махаббатын. Сен дегенде сел болуп актым.